Мен турган жер туугандар бул Горбаня. Масалиев кен көчөсүндө турам. Шаар жактан келгениңиздерде мына бул Масалиев көчөсү. Ориентирди мына бул домго алсаңыздар болот. Масалиев тусунсаңыз. Ушул жерден эле оңго бурласыздар дагы мына бул жак дальше Узгенская көчөсү болуп кеткен. Узгенская көчөсүнө кирип 200 метр жүрсөңүздөр оң тарапта сатылуучу үйүбүз турат. Ушул домго ориентирди ала бересиздер. Масалиев тусунсаңыз. Дальше кетсеңиздер налоговый, нар жагы Грин завод, Восток тарапка карап кетесиздер да. Ошо мен айткан Узгенская көчөсүндө ушул үй жайгашкан. Чоң жолго 200 метр. Өтө соң. Кийин келип көрүп кетесиздер. Мына машина варадан ачып кирип үйдүн ичине жүрө бересиздер. 4 тарап ограждение болгон, бардыгы жакшы. Караңыздар. Үйдүн жери канча дей турган болсоңуздар, кызыл китеп боюнча 3 соток. Кызыл китеби бар, тех паспорт бардыгы жайында. Сразу закон түрүндө AC сиздерге өткөрүп бермекчи. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свети, газы, центральный канализациясы, андай кранттары бардыгы бар. Машинаңыздар менен болгон болсоңуздар, бул жака деле машинаңыздарды алып кирип койсоңуздар болот. Үйдүн алдында жок дегенде бир 3 машина жөнүнө батат да. Так, ушундай сонун жерде, сонун локацияда үйүбүз турат. Азыр бул жерде мынау жагы дагы үй экен. Мынау жагы дагы үй экен туугандар. Таканса кеткенче. Жогору тарапта дагы бир үйү бар экен. Общий кошулуп 220 квадрат метр чыгып калат укам деп мага эси маалымат берди. Телефондо бүтө турган иш эмес. Кийин келип көрүп кетесиздер. Жүрүңүздөр эми баштайлы. Биринчи ушул жактан баштасак окшойт. Жок, жүрүңүздөр биринчи мына жактан баштайлы. Бисмилла деп туруп. Мындай кылып туруп киребиз. Киргениңиздерде оң тарапта мына биринчи комната. Караңыздар. Мына жактан деле эшик бар экен. Бул жакта ошо как ишкана катары колдонот экен эле, элдерчи. Эми карап көрөсүздөр. Паровой отоплениянын батарейкалары коюлган, жылуу сонун экен. Көрдүңүздөрбү? Анан туугандар, бул жерде азыр 3 үй болуп атпайбы? Легкий конструктор деп коет беле, ошондой менен курулган үй экен. Мынау дагы ошо легкий конструктор менен курулган, тургузулган үй экен. Мындайча айтканда, калсаңыздар, алып бузуп алсаңыздар деле болот дагы. Жогору тарабындагы үйүндө деле жашай берсеңиздер болот. Ошондо айтып койдут да. Булар эми бузушка оңойраак да. Так, эми же болбосо сиздер квартирага сдавать этип койсоңуздар болот. Өтө сонун да. Акча мощно түшүп турат. Так. Мына комплар көп экен, эшиктер мененчи. Кийин келип көрүп таанышып кетсеңиздер дагы жакшы болот да билсе. Ал жак санузел. Ванна бардыгы ушул жакта. Үй полный мына газовый печка менен жылытылат. От жагып отурбайсыздар да, сөйткөндө природный газ бар бул жакта. Анан мына жагы 200 квадрат метр болгон жилой үйү. 200 дейм да, 100 квадрат метр туугандар. Өйдө турат экинчи этаж, бул жагы биринчи этаж. Азыр аны дагы көргөзөм. Биринчи мына кошумча курулуштарын көргөзүп алайын жакшына. Жүрүңүздөр эми. Кийин строй компанияга сатсаңыздар дагы болот. Азыр бул жака дом салгандар дагы өтө көп азыркы учурда. Шаардын центри болуп жакшы кетет да. Так, туугандар, лампочкалары күйүп калыптыр. Ошол себептен вспышканы жандырып эле көргөзүп коерам. Как ишкана катары да колдонулган экен мурунчу. Ошондо айтып койдут да. Паровой отоплениянын батарейкалары мына коюлган. Бардыгы жакшы, сонун болуп турган учуру. Так, эми бул жакка өтсөк, бул жак отдельно бир типа гостевой сыяктуу. Паровой отоплениянын батарейкалары бар, телевизор бар да ушул жакта. Так. Менимче түшүнүктүү болот да. Колдон келишинче четко маалымат берген аракет кылып атам. Мына туугандар. Кошумча курулуштарын көргөздүк. Эми мына жол менен ошо жанагы 2 этаж үйүнө секинчи барабыз. Көрдүңүздөрбү? Ошол жактан киребиз азыр. Чоң 100 квадрат метр болгон 2 этаж үйүнө да кирип келдим. Бул жак ошо негизги кирүүчү эшик, паровой отоплениянын батарейкалары коюлган. Бул жакта эле ошо газовый топка менен жылытылат. Ысык, сонун экен. Көрдүңүздөрбү? Менимче түшүнүп атасыздар. Сразу экинчи этажга чыгып кетсе болот ушул жерден эле.
Так. Азыр мына шкаф жасалган. Бул жак ошо типа холл сыяктуу болуп калат. Батарейкалар коюлган. Могул жак болсо чоң санузеле дагы бирөөчү. Азыр кандай кылайлы? Паузаны кылайын дагы. Лестница менен сразу экинчи этажга чыгайын. Сразу мына лестница менен экинчи этажга чыгабыз. Бул жак ушундай чоң комната. Караңыздар, кенен. Бул жак ТВ зона. Паровой отоплениянын батарейкалары коюлган. Отуруп бер, рукам ишин солбойт. Отур бер.